Учурда бала бакырасынын урмат сыйына бөлөнүп, бактылуу карылык доорун сүрүп жаткан 82 жаштагы Бегайым Алимбаева бүгүнкү энелер үчүн арналган иш-чарада сыйлуу конок катары чакырылган энелердин эң улуусу. Бегайым эне өмүрүнүн баарын билим берүү тармагына арнап келген. Бүгүнкү майрам эң сонун болуп атат. Карыларды ушундай көңүлүн көтөрүп, ушундай жерге чакырып, сөз сүйлөтүп, мындай жакшынакай подаркалар бергенде чоң рахмат айтам. Ал эми 73 жаштагы Анаркан Шамшиева болсо, бул майрамдык кечеде апасынан таберик болуп калган кылым карыткан улуттук кийими менен өзгөчөлөндү. Бүгүн көзүнө жаш алып апасын эскерген эне ата эненин көзү тирүүсүндө кадырлоо бул чоң бакыт экендигин дагы бир жолу баса белгиледи. Карыгыча өзүнүн жаштыгын, бардык нерсесин балдарыма деп сарптайт. Анан эми алы күчүк кеткенде балага көз карандуулук кылат. Ошол маалда ата эненин мындай көңүлүн өстүрүп, неме кылып, эми ал убакта тамак жеп эле жыргатпайсың, кийим кийип эле жыргатпайсың. Жакшы эле сөз, бул кийимдер апаман калган нерселер. Буга бир кылым болуп калды. Эми ошолорду бузбайын этпей, керек эле жок болуп калды. Эми музейге сурап келишти, Бишкекке барды. Анан берип этим эле, коеюн. Ападан калган мүлк тура берсинчи деп. Энелерге арналган салтанат мына ушундай жандуу оркестрдин коштоосундагы концерттик программалар менен коштолду. Ушул эле жерде асылзат айымдардын дарегине жылуу каалоо тилектерди айтылды, сыйлыктар тапшырылды. Кыз бала ар дайым төрдө болгон. Кыз баланы бетинен шалкактап өрбөстөн кыз баланы бактылуу болсун деп ишенесиздер кыргыздар. Эми айта берсе толкун токой примерлер көп да. Сиздин ордуңуздар өтө бийик, өтө улуу, өтө чоң. Чындыгында бул жашоодо аялдын орду өзгөчө, мейли үй бүлөдө, мейли коомдо болсун. Алардагы ар тараптуу жоопкерчилик өзүнчө бир чоң тема. Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган иш-чарада да алардын эмгектери дагы бир жолу даңазаланды. Энелер болобу, кыз келиндер болобу, бүгүнкү күндө мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө, социалдык, экономикалык жактан мамлекетибиздин өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошуп келатат да. Ошон үчүн биз энелерди бир эле 8 март күндөрү эле эстеп, куттуктап, сыйлап калбай, биз бөлөк күндөр дагы, мына энелер күнүнөн бөлөк күндөрдө күндө сый-урмат көргөзгөнгө биз милдеттүүбүз. Кайсы тармакта болбосун, ар дайым ийгилик жаратып, үй бүлөдө болсо балдарына татыктуу тарбия берип келген асылзат айымдар экендиги талашсыз. Мына ошондуктан да бейиш эненин таман астында деп бекеринен айтылбайт. Улкан Кожоева, Буркан Бекматов, жаңылыктар үчүн.